өмүрүң жолдо эле өтүп кетет да. Ошо мына 5 жылдан бери иштесем, ошол 5 жыл өмүрүм жолдо эле кетип атат. Менин жаш кезим өтүп кетти уже. Москвада билесиңер, баардык жерде камера карап турат. Камера деген адамдан дагы жаман. Адам менен сүйлөшсөң болот, камера менен сүйлөшө албайсың да, ошон үчүн. Деги эле Москва шаарында күндүз иштеген жакшыбы же ночь иштеген жакшыбы? Аэропорт коргондор эле чыкпаса так, алкаштар, преступниктер, проституткалар чыгат да түнүчү. Жөн адам чыкпайт да. Мени көтөрүп алып чыгып койчу деп атпайбы 9-этажгачы. Аны эми мен грузчик эмесмин, таксимин десем төлөп берем. Экинчиси деген бир пенсионер экен. Мен менен отуруп ичпейсиңби, шерик жок. Дедим, мен иштешим керек. Канча иштейсиң деп, ушунча иштейм. 10 000 акча берген магачы. Мен менен ичип отуруп, чисто сүйлөшүп отуруп. Бул месяц азыркы 167 000 болуптур, 14-үнө чейин. 17 күндө. 14 күндө. 14 күндө. 14-чыга чейин 167 390 сом болуптур. Бул меники орточо да. Так уже 200 уруп койгондор бар да ужечи. Андай адамдар бар да, конечно, отуруп алып эле телефондо отуруп алып PUBG ойноп отура берсе, конечно, жумуш жок болот да. Андай адамдарга эч качан иш оңой болбойт. Шылтоосу көп да андай адамдардын. Колдон келишинче кыска заказдар болгонго жакшы аракет кылыш керек. Кыскабы? Ооба, 5-600 сомдук заказдар болот го, 15-20 мүнөттө алып барып таштап коет. Ошондойлор арбытат да, кыска заказ. Дайындар болбойбу? Дайындар болот. Мекендештер, кимде ким эң жакшы парк участкеси изеп аткан болсо, ушул эксперт паркты сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 3 түрлүү, күнүнө 55 сом, же болбосо каждый заказдан 2%, же болбосо каждый заказдан 4 сомдон алышат. Бул эксперт парк Кыргызстанда, Өзбекстанда жана Мароккодо иштейт. Көптөн бери такси бюросунда иштеп жүрүшөт. Булар жөнүндө эч кандай жаман сөз уккан эмесмин. Досуңуз тап келип, балансыңызга 1000 сомдон подарок алсаңыздар болот. Так что описаниядагы ссылкасына кирип, ошо менен подключение кыла бересиздер. Чогуу иштейбиз. Ассаламу алейкум мекендештер. Куба такси каналына кош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта Москва шаарында такси тармагында иштеген бир байкеден кыскача интервью кылмакпыз. Ал ушул оптимада иштейт, комфорт плюс иштебейт экен. Только комфорт класс. Такси жумуш боюнча сурайбыз. Ассаламу алейкум Нурбеке. Алейкум ассалам. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Ассаламу алейкум мекендештер. Баарыңарга салам. Москвадан жердештерге бир бүгүн кичине бир ушул иним келип интервью алалы деген экен. Мына буюрса жолуктук азыр. Ушул интервью кылганга даярданып атабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Нурбеке. Кантип таксиге келип калдыңыз эле? Негизи ушуну айтып бериңизчи. Таксиге 2020-жылдан бери таксиде иштейм. Мына ушул машинени салондон сатып алганбыз. Бир 20 000, 25 000 пробегтин тегерегинде болчу ошол убакта. Бирок андан бери мына 5 жыл өтүп калды. 5 жылдан бери Москвада иштеп жүрөбүз, таксиде. Жаман эмес, нааразычылык жок. Алланын бергенин терс жеп жүрөбүз ошол. Эмнеге именно таксиге келип калдыңыз? Башка жумуш жок болуп калдыбы? Башка жумушта эми мен Москвада көп жумуштарда иштедим, доставкада иштедим, стройкада иштедим, базарда иштедим, баардык жумуштарда иштедим. Эми таксиде эмнеси жакшы, өзүң начальниксиң да, эч ким сени неме дебейт. Кааласаң иштейсиң, каалабасаң иштебейсиң. Ошол жагы жакшы да. Жаныңда постоянно акча жүрөт, айлыкты күтпөйсүң, бирөөдөн карыз сурабайсың. Иштейсиң, чыгасың, акча болот. Ошол жагы плюс жактары. Минус жактары көп. Тапкан акчанын берекеси деле жок болот да таксидечи. Эми иштегендер иштеп атат, топтоп аткандар. Көбү топтобойт, көбү иштейт, 10 000 иштейт, караса эле жок кечинде элечи. Ошол жактары, минус жактары бар. Анан өмүрүң жолдо эле өтүп кетет да. Ошол. Мына 5 жылдан бери иштесем, ошол 5 жыл өмүрүм жолдо эле кетип атат. Менин жаш кезим өтүп кетти уже таксиде. Ошо 5 жыл таксиде отпойсузбу? 5 жыл таксиде иштеп, негизи ушул таксинин акчасынан бирдеке кылдыңызбы? Мисалы үй алып, таксинин акчасынан ушул машинеден кутулдук. Үйдү эми мен таксиге иштегенге чейин эле үйүм бар болчу Жалал абадта. Ошонун эки жактарын оңдодук. Бала чака деген бар, ата эне бир тууган деген бар, ошол жактарга кетип атат. Иштеген акчам, мен мисалы үчүн такси иштегениме эч качан нааразы болбойм, жакшы эле. Иштесең болот. Главное эртең менен эрте туруш керек, уйкуну кечип. Өзүнүн графигиң менен иштесең жакшы жумуш. Жол эрежелерин бузбай. Москвада билесиңер, баардык жерде камера карап турат. Камера деген адамдан дагы жаман. Адам менен сүйлөшсөң болот, камера менен сүйлөшө албайсың да, ошон үчүн жол эрежелерин бузбай, баардык нерсени өз мыйзам чегинде иштегенге аракет кылыш керек.
Бул машинанын өзү выкупты алдыңыз беле же кредит беле, кандай эле өзү? Бул машинени деген мен бир Жалал Абад виним бар, ошонун машинеси эле. Ошонун машинесин кичине аренда кайдап анан өзүм өткөзүп алгам. Ушу кутулганбыз уже акчасынан. Канчага түштү ошондо? Мага деген бул 1,5 миллион тегерегинде түшүп калды. Баягы арзан кезине канча? Арзан кез. Таксиде кандай графикте иштейсиз? Күндүзбү же кечинде? Мен будний күндөрү, иш күндөрү деген мен эрте чыгам. Саат 7:30 уже линияда болуп калам да. 7:30 чыгып 12ге чейин иштеп, 12ден 1-1:30 чейин обед кылам. Кайра 5-6га чейин иштен кирип кетем. Мындай ночко чыкканда пятница, суббота күндөрү 2-3кө чейин иштейбиз. Воскресенье карап көрөбүз, если мүмкүнчүлүк болсо салабыз, болбосо иштей беребиз. Воскресенье күнүндө элечи. Деги эле Москва шаарында күндүз иштеген жакшыбы же ночь иштеген жакшыбы? Эми өзү колдон келсе күндүз иштеген жакшы да, эми түнү деген нормальный адам таксиге чыкпайт да. Исключением аэропорт коргондар эле чыкпаса так, алкаштар, преступниктер, проституткалар чыгат да түнүчү. Жөн адам чыкпайт да таксиге. Күндүз деген баары жумуш менен жүргөндөр ошолор чыгышат. Ошон үчүн күндүз иштеш керек колдон келсе. Жөн адам чыкпайт деп калдыңыз да. Негизи ушу таксиде иштеп жүргөндө кандай окуя болду эле, эң мындай бир окуяны айтып бериңизчи, мындай кызыктуу, кидалуу. Таксиде иштеп жүргөндө эң кызыктуу 2 окуя болду, ошону айтып кетейин. Биринчисинде деген бир аялды алып бардым кечинде. Кафеден чыкты, кичине кызуураак экен. Алып барып үйүнө таштап, уже двордан кайра бурулуп чыгып атсам кайра чыкты аялчы. Мен машина ичинде бирдекеси калып калган окшойт деп карасам эчтеке жок. Келип айтып атпайбы? Тиги аял деген 9-этажда жашайт экен. Көрсө лифт киргенде лифт иштебей калыптыр. Чыгып мени көтөрүп алып чыгып койчу деп атпайбы 9-этажгачы. Аны мен грузчик эмесмин, таксимин десем төлөп берем. Канча төлөйсүң десем, канча сом иштейсиң? Мен 5000 иштейм дедим. 5000 иштейм 5-6 саатта десем, 5000 берем, көтөрүп алып чыгып кой деди. Макул деп кирдим дагы биринчи акчасын төлөп кой деп айттым биринчичи. Эми ойлодум да чыгып алып бербей болбосун депчи. Анан 5000 берди. 4-этажга чейин бир көтөрдүм. Неме кылып туруп 9га чейин алып чыгып 5000 алып кирип кетип калдым. Ошол кызык. Анан экинчиси деген бир пенсионер экен. Баласы аялы каза болуп калыптыр. Өзү пенсионер экен, 70ке чыккан. Анан баласы эми өзүнүн айтуусу боюнча ФСБда полковник экен да. Баласы эми отделде жашайт экен. Анан чыгып магазин ашандан чыгып отуруп анан сүйлөшүп келатып анан ичесиңби дейт. Мен ичкенде ичем да, көп деле ичпедим, бир айда бир жолу. Мен менен отуруп ичпейсиңби, шерик жок. Баягы дедим, мен иштешим керек. Канча иштейсиң деп, ушунча иштейм. 10 000 акча берген магачы. Мен менен ичип отуруп чисто сүйлөшүп. Хорошо дедим да, дворго токтотуп, көз кирип урдук. Полянаны жайды сонун кылып, богатый кылыпчы. Отуруп ичип, эртеси күнү саат 4ке чейин уктап, жуунуп тазаланып кайра ичип кеттим. Достор жок бекен да, сүйлөшүп жок. Мындай нерсени мен деген Кыргызстандагы байлар деле мынтип албайт да, бирөөгө 10 000 берип кой ичип отур депчи. Орустар өзү үчүн жашайт буларчы. Биздикилер окшоп той, стройка анан тиги бир жака барыш керек дебейт. Булар өзүлөрү үчүн жашайт. Ушул жагы жакшы орустар. Биз антип албайбыз да, биз салтка туура келбей калчы. Просто ушу таксинин жумушу негизи скучный, Таксинин жумушу деген эми бул мисалы үчүн повар болуп иштесең бир нерсе күндө кайталанат да. Күндө эле ошол тамак жасайсың, күндө эле салат жасайсың. Стройкада күндө ошо кирпичти коесуң, күндө базарда ошону сатасың, ошону жүрөсүң. Таксиде деген ар кандай адам чыгат. Бир күнү тиги Алтуфьега барасың, бир күнү Пражскиге, бир күнү Садоводко, бир күнү тиги аэропортко барасың. Ошол жагы мындай кызыктуу да. Жер көрөсүң, эл көрөсүң дегендечи. Мен мисалы үчүн эң алысы бул жагы Воронеж, бияга Ярославль, тияга Рязаньга чейин барып келдим да. Такси, именно таксиде жүрүпчү. Эң алыс жактары. Эң ошо Воронежге чейин барып келдим. Ошо Москвадан бир конец 600 километр экен. Жакшы окуялар болуптур. Жакшы. Негизи эле таксиден кээде баягы куш деп коебуз го. Куштар болуп турат да, негизи. Кандай? Ооба. Анан заработок келели байке. 12 сааттан иштейсиз. 12 саат да, мындай общий чогултканда өзү 14 саат, эми 1 саат, 1,5 саат обедке. Кээ бирде уйкум келсе уктайм машинеде, көлөкө ойбай. Канча болот 12 саатта иштегенде? Эми 12 саатта мисалы үчүн 12 саат иштесең, ортосунда 1 саат обеди менен болсо 13 000, 14 000ге чейин иштесең болот. Өлбөдү дегенде 10 000 иштейсиң да, эсинде коэффициент жанбай иш жок маалдачы. Саатына 1000ден айланат да. Именно комфортто. Эми азыр вот данный время негизи азыр вот бүгүн 17-июлбу, Бүгүн 14-тү. 14-июл экен. Иш негизи жакшы башталды, башталды жакшы. Иш Аллага шүгүр эле болуп атат. Чыксаң эле болуп атат. Негизи эле иш болуп атат, бирокчу. Акыркы 1 айда өтө сонун болуп атат.
Аллага миң мертебе шүгүрлөр болсун, бирок ушунчалык сонун болуп атат жумуш үчүн. Жалкоолонуп тойгондо кирип кетип атабыз, 10 миң болгондочу, кээ бирөөлөр 10 миң иштегенде кирип кетип атат. Кайтадан ар жагында 3-4 саат убакыт бар да. Эми ал эми өзүнүн маштеси барлар, баардыктарлар. Чисто өзү үчүн 5-6 миң иштеп коюп кеткен эле бар. Жетет ушул депчи. Так жандык ишинде кыйнап иштесең 15-20 миң иштеген балдар бар, мисалы үчүн. Мен эле тааныган балдарчы. Как минимум 15, максимум 20га чейин иштеген балдар. Ошо эконом класста эле. Экономдо, комфортто. Эми экономдо билбейм, комфортто иштеген тааныш балдар бар. Экономдо иштеген деле балдар бар. Ал адамдын өзүнөн эле. Баягы илгертен эски иштеп жүрсөң, каерде кандай болот, баягы иштин көзүн билгендер кылып атат иштичи. Каерге барса кандай заказ түшөт, каерде жанып атат. Кээ мисалы үчүн 30-40 километрге дейин жанып турса, заказ албай кетип калат ошол жака. Ошондой балдар бар да. Ошол жерден барып алып кетем депчи. Сиздин машинаңыз мурун комфорт плюс болчу да. Азыр чыгып кетти, Азыр чыгып кетти. Бул апрелде чыгып кетти. Апрель чыгып кетти. Анан ошол разницасы бар экенби? Акчасы азайды. Разницасы мен үчүн билинген деле жок. Мен себеп дегенде мен 2 жыл мурун комфорт плюсту меникин 6 айга жаап койгом. Мен комфорт менен иштеп жүргөм да. 6 ай иштедим комфорт мененчи. Кийин 6 айдан плюс ачылды. Плюстун клиенттери кандай десем, адамдар өтө мындай серьезный, грамотный адамдар да плюста. Анын акчасы деген мисалы үчүн кээ бирде комфорт менен комфорт плюстун айырмасы 100 эле сом болуп калат да. 100 эле рубль болуп калышы мүмкүн. Бул деген качан айырма болот? Алысыраак жактарга барсаң, мисалы үчүн 200-300 километрге барсаң, бир 3000-4000ге чейин разница берет да. Ошондо эле жакшы. Так шаар ичинде 100 сом, 150 сом ашыгы. Ушу аэропорттон да билинет, Аэропорттон анан кээ бирде 500-600 сом. Ашыгы 1000ге чейин разница болуп калышы мүмкүн. 500 сомдон 1000 сомго чейинчи. 500 сом менен бир заказ кылсаң болду да ошол. Теңелип эле калып атпайбы? Комфорт. Плюста деген требования башкача да. Требованиясы күчтүүрөөк да, комфорт плюстукчу. Ошондо таксиде эле калып кетейин атасызбы же башка бизнес? Быйыл иштеп көрөбүз, күзгө чейин иштей береличи, анан дальше билинет да. Уже чарчап деле калсаң керек. Чарчадым, действительно чарчап калдым элечи. Бул жөн адамдар ар кандай жагат, ар адамдын характери ар кандай мүнөзүчү. Бирөөсүнө жагасың, бирөөсүнө жакпайсың. Бирөөсү деген күбөсү менен урушуп кетсе деле чыгып шопурдан көрөт. Кээ бирөө кофеге тилин күйгүзүп алса деле шопурдан көрөт. Немеден, водительденчи. Ошон үчүн ар кимдин мүнөзүн жаттай билиш өтө эле кыйын болот. Эмне ушунчалык жукаба кээ бирде өзүм спокойно кармап эле болду деп кармап кетем да. Айлам жогунанчы. Анда эме көтөрүлбөй экен. Заработок көтөрүл кайрадан эле. Заработок эми Яндекс ачыңыз. Яндекс ачылып эле. Заработокна акыркы бир жуманын заработогу. Бир жуманын заработогу. Месячтикин карабайлыбы? Месячтикин неделя, неделяныкы. Бул месяц. Азыркы 167 миң болуптур, 14-үнө чейин. 17 күндө. 14 күндө. 14 күндө. 14-чыга чейин 167 миң 309 сом болуптур. Бул меники орточо да. Так уже 200 уруп койгондор бар да ужечи. Уже 200 уруп койгон балдар бар. Меники орто. Аз эмес, көп эмес да. Неге таксиде көп угам да негизи элечи, көп эле айтат. Жумуш жок, заказ арзан, акча чогулбайт дейт да. Мисалы ошо кандай дейсиз? Андай адамдар бар да, конечно. Отуруп эле телефондо отуруп эле PUBG ойноп отура берсе, конечно, жумуш жок болот да. Андай адамдарга эч качан иш оңой болбойт. Шылтоосу көп да андай адамдардычы. Заказ берди, тандабай уруп кете бериш керек. По-любому биринчи заказ болсо, экинчи заказ, үчүнчү, төртүнчүсүндө жакшы заказ берет по-любому Яндексчи. Муну робот таштайт да буну, тиги Алексей же Сергей таштабайт бул заказычы. Ошон үчүн тандабай уруп кете берсеңер берекеси. Колдон келишинче кыска заказдар алганга жакшы аракет кылыш керек. Кыскабы? Ооба, 5-600 сомдук заказдар алат, 15-20 мүнөт алып барып таштап коет. Ошондойлор арбытат да, кыска заказ. Дальныйраа болбойбу? Дальныйраа болот. Дальныйраа болгондо кандай, мисалы үчүн 100 километрге чейин, 200-300 километрден кайра келатканда пустой келесиң. Аны деген тиги неме менен сүйлөшүп алыш керек пассажир менен. Мисалы үчүн 30 миңге барсаң, бир 10 миң кошуп бер. Обратно пустой келем депчи. Ошондой варианттар бар. Анан клиент түшүнгөн болсо кошуп берет. Мисалы үчүн Воронежге барганда, Ярославлга барганда кошуп эле беришти да. Кечээ мына Луховицке барып келдим. 1,5 миң кошуп берди. 6 миңге бардым, 1,5 миң кошуп берди. Пустой кетесиң депчи. Хотя Луховицден заказ түшкөн жокмун. Бронницадан түштү, келгиче пустой келдим да нар жакта. Луховиц жерден 100 километр экен. 140. Дагы кандай секреттер бар? Айта кетиңизчи, может билбегендер билип алсын. Секреттер эми уйкуну азыраак кылыш керек. Главное. Уйку эң таттуу нерсе деп коет го. Ушу уйкуну кичине кечтүрүлүп саат 6:30да бети колду жууп,
Макдоналдска бир жакшы кофени ичип туруп ыссы ишти баштасаңар эч качан артта калбайсыңар да. Главное эртең менен эрте турууга болду. Өз графигин түндө иштегенге не советую. Түнү деген Алла Таала деген күндүз иштесин, түнү эс алсын деп берген да. Эми биз баягы бияка иштеген келген үчүн кара жагында карчы жүрүп эле уруп атабыз, бирок кийин убага келгенде өзүнүн коет түнү иштегендердичи. Ооруйт, неме болот. Ошон үчүн күндүз иштегенге аракет кылам. Түнү иштегендер бойдоктор, жаш балдар иштесе болот. Биздин возрасттагыларга уже кыйын болуп калат да, түнү иштегенчи. Ясно экен. Эми азыр сиздин баягы иштеген акчаңызды көрүп калдык да. Анан азыр комментарий болушу мүмкүн да. Акчаңарды эмнеге көрсөтөсүңөр? Ушу силердин айыңардан ушундай закондор чыгып атат деген кандай карайсыз? Жок, ишенме мен. Бул биздики эмне орустун депутаттары ушуну көрөт деп ойлойсуңарбы? Көрбөйт буну. Көргөндө деле мисалы үчүн мен заработогум ал сөз кыла турган заработок эмес да бул. Аноо баягы көп иштеп, чоң элитте премьерде иштегендер ошол убагында ошентип айтканда ошондон кийин чыгып кетти да бул сөздөрчү. Бизнес иштегендер каждый поездкасын көргөзүп атты го, андай эмес ал. Аларга убактысы деле жок аны караганчы. Алар мониторинг деген болот. Ал жерде жиндилер отурбайт да, баягы текшерип, салыштырып, мониторинг кылып турат, ошолор карап та буга заработок көбөйүптүр, значит налог коюш керек. Мына 4% киргизип койду го самозанятыйдычы. Бул жөн эле иштейт элек. Алар мындай общий карап туруп анан чечим чыгарат. Бир эле адамдыкын көрүп, Өмүрбек ушунча иштеп атыптыр, көбөйтүш керек экен дебейт. Булардын убактысы дагы жок, желаниясы дагы жок көргөнгөчү. Мен ошентип ойлойм. Бул менин жеке оюм да. Просто менде көп комментарий болот да, ушу силердин айыңардан видео тартып жүрүп, ушундай закондор чыгып. Жок. Андан мен ага ишене албайм. Ушул именно таксисттердин заработогун көрүп анан налогду кошуп койду деген андай эмес. Потому что азыр деген Россиянын бюджетинде өтө чоң, мындайча айтканда, чуңкур бюджет азайып кетти могу. Атайын операциянын айына ошол жака акчалар көп кеткендиги үчүн толтура албай атат бюджеттичи. Ошон үчүн ар кандай налогдорду киргизип, тем более мигранттардын үстүнөн ушундай немелерди киргизип атат. Мигрант эле эмес, өзүнүн граждандарынан деле көп налог, только налог эле болуп калды азырчы. Башка вариант жок, элден алып атат да. Ошол эле убакта бирок зарплата көп көтөрүлбөйт. Таксиде деле өтө эле кымбат эмес поездкаларчы. Эми сравнение мурдакы караганда кичине көтөрүлүп калды, бирок бензин деле, запчасть деле көтөрүлдү да. Ошол жагын эсептеп айтышат да көрүпкөрчү. Бензин, запчасть, тамак аш кымбаттады да. А такси деген мурда азыр минималка комфорт плюс'та 199 сом болсо, азыр 249 сом. Бул 249 сом болуп койду. Тиги экономда 179 эле 199, 20 сом, 30 сом көбөйтүп койду да. Наче поездка началасыначы. А так Просто бекендештер азыр бул заработокду көрсөткөнүбүздүн себеби эми кимдир бирөөгө мотивация болушу мүмкүн да, мындай какой-то бир биз эч кандай мактанган жокпуз, бул байке деле мактанган жок. Просто көрсөтүп койду кандай иштейт. Азыр просто комментарий болот да, мактанышып анан чача-мача депчи. Андай жок да, байке туурабы бизде? жок. Просто мындай ушундай иштеш керек болду. Ишти кылышыбыз керек, кетишибиз керек жигиттер, кыздар эми кыздар көрүп аткан болсочу. Главное иштеш керек. Анан өзүбүздүн үйгө барып алып, эс ала беребиз, бар сууга түшүп, шашлык кылып дегендечи. Биякта иштеген келгенде иштеш керек. Возраст кетип атат, жаштык кетип атат дегендечи. Үйлөнгөндөр, үйлөнбөгөндөр үйлөнүш керек. Үйлөнсөңөр акчаңарды тапкан акчаңар берекелүү болот. Так что бойдокторго айтып кетем, тезирээк үйлөнгүлө жүрө бергиле. А деги эле вообще эле ала алсак, могу Москвада мигранттарга кыйын болуп баратат деген чынбы? Чын. Иштетпей атат биздичи. Документация мисалы үчүн мына кымбаттап кетти. 3 айга деген 10 миң болуп атат. Азыр деген 9 ай узатыш. Андан да угуп атам 30 миңге чейин чыгып кетиптир депчи. Мурда деген биринчиси 3 миң, кийинкиси 5-6 миң эле болчу да. Азыр почти 5 эсе кымбаттады да. Мисалы үчүн документиң хотя таптаза болсо деле, бардык документиң болсо деле баары алып кетип калып атат да. Адам өзүнөн дагы зависит этет. Өзүң алып жүргөнүнөн. Мошенниктер да көбөйдү, регистрация боюнча. Мошенниктер эми аларга айтарым, зачем бир күн болсо бир күнү ушундай тешип кетет, билбей калат кантип тешип кеткенинчи. Монтип какшата бергендердичи. 20 миңге 9 ай коюп туруп 10 күндөн кийин чыгарып берип атышат, бир күн болсо бир күн тешип кетет, өздөрү билбей калат кантип. Ушу мошенниктерге айтарым, адалдап жегиле тамагыңардычы. Каякта бир баарыбыз мусафирбыз, эми мусафирди какшаткан эч качан жарыбайт. Ойлоп атасыңар, уктатып койдум депчи. Бир күнү ушундай уктатат, байкабай каласыңар да кантип уктатканын. Ошон үчүн кеңеш андай кылбагыла могу жердеги. Адал акча менен таап документ кылдырып аткандарга акчасын жебегиле. Урматтуу мошенниктер, урматтуу деп коеюнчу. Урматтуу. Эч качан
өзүңөр билбей каласыңар. Силерден чыгарбаса балдарыңардан чыгарып алат. Алла таала карап турат үстүндөчү. Коркуш керек да. Коркуш керек. Анан могу таксиде иштеп жүргөндөр баягы узак заказдар болсо ат менен кылдырбагыла. Яндекс ушундай жаап коет, кийин өкүнөсүңөр ошол. Кичине бир 5-600 сом акча деп бердиби? Ат менен кылдырбай адалдап чегиле. Чубак деле айткан. Заказчысы ат менен кылдырып кетсе кандай болот? Арам болот ал. А Яндекс деле алдап атат десеңер, ар ким өзү үчүн жооп бериш керек да. Адалдап жей бергиле. Зато берекелүү болот ошолчу. Эң туура сөздөр болду. Дагы эмне дейсиз башка? Жыйынтыктоо сөздөрдөн башып кетиңиз. Жыйынтыктоо сөздөрдөн эми баарыңарга чет жерде жүрөбүз, бөтөн элде жүрөбүз, бөтөн жерде жүрөбүз. Ушул өлкөнүн мыйзамдарын, үрп адатын, салт немелерин сактаганга аракет кылайлы. Потому что деген биз ушул башка мамлекеттебиз, ушул башка мамлекеттин мыйзамына баш ийип иштешибиз керек. Эч качан мыйзам бузбагыла колдон келсечи. Ишиңерде ийгилик баарыңардын аман эсен өлкөбүзгө кайтайлы. Биздин өлкөбүздө деле азыр мына урматтуу биздин улуу урматтуу Садыр Нуркожоевич деле жакшы иш кылып атат. Өтө жакшы иш кылып атат. Мен барып келдим кечээ Кыргызстангачы. Аныгында действительно жакшы өзгөрүптүр Кыргызстанда. Иштесек болот ал жакка деле барып. Ошон үчүн баарыңар этият болгула, ийгилик каалайм баарыңарга. Оорубагыла, сыркабагыла, жакшылыкта эле жүргүлө, жамандыктан алыс болгула. Баарыңарга чоң рахмат. Нурбек ака, келип жолукканыңызга чоң рахмат. Ушул убактыңызды Сага бөлүп, да чоң рахмат. ишиңизге ийгилик. Ишиңде ийгилик. Ошол Подписчиктериң көбөйүп, 100 000 миллионго чейин жетсин. анда деле өлө болсо. Баарыңарга жол, аман болгула.